Тарыхый тамыр кантип алыскы өлкөлөрдү дээрлик 1000 жылдыктан кийин жакындатат. Сөз Венгрия жана Казакстан жөнүндө болуп жатат. Эң аз дегенде 200 000 заманбап мажарлар өзүн талаа кыпчактарынын урпактары деп эсептейт. Алардын бири Виктор Орбан, Венгриянын премьер-министри. Үйгө кайтуу кандай жагымдуу деп 2023-жылы күзүндө Казакстанга келген иш сапарында айткан эле. Венгрия менен Казакстандын эки тараптуу алакасы 30 жылдан бери ар кыл деңгээлде жана ар түрдүү форматта туруктуу уланып келет. Между Казахстаном и Венгрией Казакстан менен Венгрия ортосунда албетте түпкү тамыры тарых тереңине кеткен абдан жылуу, тыгыз мамиле түзүлгөн. Бирок биздин өлкөнүн көз карандысыздыгы жана Венгриядагы саясий режимдин алмашканы бул алакалардын жаңы баскычы болуп калды. Бул мамилелер 30 жыл бою абдан динамикалуу өнүгүп келди. эти отношения очень динамично развивались. 2022-жылы эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү кескин өстү жана $170 миллион чектен ашты. Биздин импорттун басымдуу бөлүгүн венгер дары-дармектери түздү. Жыл сайын болжол менен $30 миллион венгер фармацевтикалык компанияларынын продукциясын ташып келебиз. Дагы бир туруктуу өзгөчөлүк Казакстандык экспортко караганда венгер товарларынын импортунун үстөмдүгү болууда. Бирок Орбан мырзанын Астанага келген сапарынан кийин мажарлар өлкөсүнө биздин экспортту дароо $700 миллион көбөйтүү планы пайда болду. Бул көрсөткүчкө канча убакытта жетүүгө болоору эки тараптын өкмөттөрүнүн, комиссиялардын, кеңештердин жана албетте элчилердин иш аракетинен көз каранды. Конечно, вот любой посол, который работает в Казахстане. Албетте Казакстанда иштеген кандай гана элчи болбосун эки тараптуу алакалардын мүмкүн болушунча тезирээк өнүгүүсүнө аракет кылат. Мен албетте дагы кеңири мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм. Биздин эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө зор дарамет бар. Ушул мамилелерди өнүктүрсөк болот. Развивать наши двусторонние отношения. Эти отношения имеют невероятно хороший политический, имеют хороший политический. Бул иште абдан жакшы саясий негиз, саясий пайдубал болушун кубаттайм. Эми албетте бул жетишсиз. Биз экономика жаатында алдыга илгерилешибиз керек. Анан албетте мен дайыма өнүгүүнүн деңгээлине ыраазы эмесмин. Андыктан алдыга умтулуу дагы көп иштерди жасоого, жаңы көрсөткүчтөргө жетишүүгө кошумча түрткү берет. Конечно, вот новые. Достичь новые вершины. Казакстан Венгриянын жогорку деңгээлдеги ар бир жаңы жолугушуусунун артында дайыма чоң жаңылануу жана белгилешкен инвестициялык долбоорлор боюнча пландарды кеңейтүү жүрөт. Венгрия акыркы 20 жылда биздин экономикага $330 миллион ашык инвестиция салган. Венгер бизнеси азыркы учурда күн электростанциясынын курулушуна $150 миллион жана ири газ конденсаты кендеринин бирине дээрлик $200 миллион жумшоо менен бул сумманы жакынкы келечекте эки эсеге көбөйтүүгө даяр. Я всегда говорю, что Казахстан это страна возможностей. Мен ар дайым Казакстан мүмкүнчүлүктөр өлкөсү деп айтып келем. Андыктан бул жакка келген ар бир венгер бизнесмени муну өз көзү менен көрүшү керек. И постоянно с физическим присутствием помочь в установлении двусторонних. Ошондо эки тараптуу бизнес байланыштарды түзүүгө ушул жерде туруп жардам бере алышат. Жандуу байланыш бул адамдардын бири-бирин жакындан таанышы. Бул абдан маанилүү. Менимче так ушундай ишкер алакалар ишке зор таасирин тийгизет. Познание друг друга играет огромнейшую роль. Географиялык алыстык Венгрия менен Казакстандын соода-экономикалык алакалардын өнүгүүсүнө тоскоолдук кылчудай сезилет. Бирок биздин өлкөлөрдүн географиялык жайгашуусу бул ишке жакшы жагынан жардам берүүдө. Венгрия является членом Европейского Союза. Венгрия является членом Шенгенской зоны. Венгрия Европа биримдигинин мүчөсү, тагыраак айтканда Шенген зонасынын мүчөсү болуп саналат. Венгрия борбордук жана чыгыш Европанын жүрөгүндөгү биздин эң маанилүү соода-экономикалык өнөктөштөрдүн бири. Биз ошондуктан Венгрия аркылуу бүткүл Европа биримдиги менен кызматташууну андан ары өнүктүрө алабыз. Өз кезегинде Казакстан, ошондой эле Борбордук Азиянын башка мамлекеттери Венгрияга Борбордук Азиянын негизги аймагы катары кызыктуу. Табигый ресурстарга бай чыгыш менен батыштын ортосундагы Кытай менен башка Азия мамлекеттерин бириктирген жолдо жайгашкан чөлкөм катары кызыктырат. Другие страны Азии.
Энергетика, транспорт, логистика, металлургия, кайра иштетүү өнөр жайы, айыл чарбасы, фармацевтика, тамак аш өнөр жайы, туризм, билим берүү. Венгрия менен Казакстан кызматташтыкты өнүктүрүүнү болжолдоп жаткан тармактар. Бул тарыхый тыгыз байланыштарга жана эки өлкөнүн бүгүнкү кызыкчылыктарына негизделген кызматташуу болуп калмакчы.